Сиздердин назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Эненин эрдиги» аттуу курч окуялуу баянынын 3 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ал эми мен ата-энемди түзүгүрөөк да элестете албайм. Кээде көзүмдү жумуп алып, алардын жадымда калган акыркы элесин даана көргөнгө аябай аракет кылам. Союз учурундагы парад болсо керек, болжолдоп көрсөм, кооз гүлдөрдү, шарларды, кызыл-тазыл желектерди көтөргөн көчө толо элдин агымында атам мени мойнуна көтөрүп алып бара жатат. Колумда кичинекей кызыл желекче улам булгалап коем аны. Апам болсо атамды колтуктап алган. Бир колунда жашыл жалбыракчалары жаңы чыккан узун чырпык. Анын учунда кызыл өңдөгү кагаздан жасалган жасалма гүл. Мен болсо атамдын моюнунда ойдолоп жөн отурбай кетип бара жатам. Көчө толо шаңдуу эл, кызыл-тазыл желектер, кооз гүлдөр, бакылдаган үндөр, шаңкылдаган музыка, баары даана, бир гана ата-энемдин өңдөрүн даана көрө албайм. Бирок алардын жылуу мээримдери сезимимде турат. Ата-энемден калган жалгыз элес ушул гана. Май майрамындагы апамдын колундагы жаңы бүчүр байланган жаш чырпыкка карап болжогонум боюнча, ошол парадка басканыбыз мага катуу таасир этип, эсиме бекем орноп калгандыктан унутулбай калса керек. Андан башка ата-энем тууралуу эч кандай элес да эскерүү да жок менде. Кээде ойлоп кетем, атамдын табылды деген атына караганда ал деле талаадан табылып, жетимканага өткөрүлүп, ошол жакта өссө керек деп. Болбосо мен кантип жетимканага түшөт элем? Атамдын туугандары болсо ушунча жылдан бери жок дегенде бирөөсү издеп келет эле да. Ал эми апамда эмне тууган болгон эмеспи, же ал дагы томолой болгонбу деген суроолор көңүлүмдү өмүр бою өйүп келет. Ата-энем кандайдыр кырсыктан улам каза болушкандарында жалгыз калган мени кошуналары бир колтук документтерим менен кошо жетимканага өткөрүшкөн экен. Ошол бир колтук кагаздарда ата-энем тууралуу толук маалымат, ал тургай алардын сүрөттөрү болсо керек. Бирок кийин мени бир балдар үйүнөн экинчи бир балдар үйүнө которгонунда эмнегедир алар жоголуп кетиптир. Ошентип теги жок, түбү жок, тамырсыз дарак сыяктуу бирөөмүн мен. Менин атам дагы, энем дагы, мекеним дагы жетимкана. Ата тарбиясын көрбөй, эне мээримине бөлөнбөй, ар кайсы тарбиячынын муздак мамилеси менен чоңойгон балдар, жетимкананын бир калыпка салынган супсак жашоосунан кадам алыс чыгууга укугу жок болуп өскөн адам ташпоор, мерез эле болуп калат экен. Анын үстүнө биздин балалык союз кулап, жаңы мамлекетибиз бутуна тура албай жаткан өткөл заманага туш болду. Башкалар сыяктуу балдар үйлөрү да тартыштык, кыйынчылыктарга туш болуп, ачка ток калган күндөрүбүз көбөйүп, ушунун баары эле билинбей тагдырыбыз менен мүнөзүбүзгө таасир этти окшойт. Бирок канткен менен балалык деген балалык экен. Анда кандай болбосун эч санаасыз ойноп күлгөн бактылуу учурлар, жыргал күндөр, кыйналган кездерге караганда көп эле болду. Анткени мамлекет канчалык бутуна тура албай жатса да, биздикиндей жетимканалар менен балдар үйлөрүн таптакыр эле карабай койгон жок. Болушунча көтөрмөлөгөнгө аракет кылып, биздей тагдырдын ташпоор жандарынын көңүлдөгү кусалыгын бөксөртө албаса да, аш жылаңач калтырбады. Анын үстүнө соопчулук кылган жакшы адамдар менен ар кандай уюмдардын жардамдарынан эн атабыздан көрбөгөн мээримдин жылуулугун сездик окшойт. Айтор жетимканадагы биздин балалык жетимканадагыдай эле өтүп, балээнин баары аны аяктап, канат кагып учуп чыкканыбыздан кийин башталды. Ата-энелүү үйлөрдө алапайын таппай калар чоң турмуш бизди эркелетмек беле. Кайра бүткүл кыйынчылыктары менен муздак сыртын салып тосуп алды.
Ошол жылы биздин жатак интернатты 11 бала 7 кыз бүтүрдүк. Элдин шаарында баарыбыз тең эле тесттен алган упайларыбыз жана билим деңгээлдерибиз боюнча тиешелүү окууларыбызга өткөнүбүз менен биздей жетимдерге каяктагы окууга шарт. Акы төлөөгө келгенде эле акырындап жылып чыга бердик. Мектепти жакшы бүткөн 3-4 кызыбыз менен 2 балабыз гана бюджеттик негиздеги окууга өтүшүп, ал жактан жатаканаларынан орун алышып, кийинки жашоолорун жөндөп кетишсе, дагы 2 жигитибиздин алысыраак туугандары бар эле. Алардын жардамы аркылуу өздөрүнчө турмуш жолуна түшүштү. Дагы 2 кызыбыз кайсы бир жатаканалуу кесипчилик окуу жайына кирип кетишсе, бир кызыбыз эрге тийип турмуш курду. Биз гана 7 жигит окуудан жок, же өз үйүбүз болгон интернатыбыздан жок, катаал турмуш менен бетме-бет чыгып дээрлик көчөдө калдык. Дээрлик дегеним жатак мектебибиз баш калкалар жай табылгыча бизге баягы көнгөн бөлмөбүздө жашап турууга убактылуу уруксаат берди. Ушул убакыттын ичинде батир таап, анын акысын да төлөшүбүз керек эле. Андыктан баарыбыз жумуш издеп жөнөдүк. 2 балабыз түз эле базарга кирип тачка түртө башташты. Биз үчөөбүз курулушка аралаштык. Дагы 2 жигитибиз болсо бизге кошулгусу келбей, бирок жумуш таппай бош жүрүштү. Убакыт өтө акчалуу да болуп, окуу жайдын жатаканасынан бир бөлмө арзан батир да табылып, өз алдынча жашообуздун алгачкы кадамын дагы жасагансыдык. Көз ачып эс тартканы бир бөлмөдө жашап көнүп калган, бири-бирибизди бир тууган сыяктуу сезген жетөөбүздө сеники меники деген бөлүшмө жок. Баардык иштеп табылган акча ортого чогулуп бирге сарпталчу. Тачка түрткөн экөөбүз күнүмдүк чыгымдарды жаап, курулушта иштеген үчөөбүз батир акысын чогултуп, кийим-кечекке акча ашырып, айтор ынтымактуу жашап жаттык. Берки 2 жигитибиз ар кайсы жумушту чөп башылап иштеп, көбүнчө оңой жана көп акча тапчу жумуштарды издешти. Бирок жолдору болбой, биз жаман көрбөсөк деле биздин акчабызга жашап жүргөндөрүнө ыңгайсыз абалга кабылгандарын сездирип коюп жатышты. Бир күнү жумуштан келсек, ошол Кабыл менен Бектур аттуу 2 балабыз үйдү азык түлүккө толтуруп, ысык тамак да жасап коюшкан экен. О, кайрандар, үкүнүн уясын тапкансыңар го, же банкты чаптыңарбы? Деп жетине албай кубанып сурасак, ошол сыяктуу деп дердее көтөрүлүшүп, сырдуу жылмайышып, үстөл үстүнө таңгакталган кызыл акчаларды ташташпаспы? Эй, бул каяктан? Деп биз бир айлап иштесек да таппай турган акчаларды карап туруп калдык. Алдыга келген ашты жөн эле иче берсиңер, деп сырдуу жылмайышты. Тамак ичилип бүткөндөн кийин Кабыл, мына, уурдаганда ууру шорпосун ичкен дагы ууру, дебеспи сырдуу жылмайып. Эй, силер эмне муну уурдадыңар беле? Деп жибердик бир оозунан. Жок, тонодук. Тонодук? Кимди? Бир бизнесменди, деп Кабыл менен Бектур экөө бир бизнесменди караңгыда кантип тоногонун айтып беришти. Бармактайыбыздан ал тургай төрөлгөндөн бери бир бөлмөдө бирдей тарбия көрүп чоңойсок да, Кабыл менен Бектурдун бул кылгандарына ар кимибиз ар кандай таасирленип, ар кандай баа бердик. Балдар, силер кайсы жолго түшүп бара жаткансыңар? Бандит болуп кеткенсиңерби? Болбойт да мунуңар, деп жиберди базарда араба түртүп иштеп жаткан Күлчөрө. Омей, биз бир айлап башмалда катып жатып тапкан акчаны 5 мүнөттө таап коюпсуңар го, деп Бейшен таң калса, акимге бул иш башкача таасир эткендиктен өзгөчө мамилесин билгизди. Келеси олор, ушул 5 күндүк көңүл ачууга жете турган акча үчүн өмүрүңөрдү тобокелге салбай эле койбойт белеңер. Дагы жакшы кармалбагансыңар. Кармалсаңар бери жагы 5 жылдан алмаксыңар. Мынча жасагандан кийин жакшы эле жасаш керек да. Мыйзам алдында 5000 тоногон менен 5 миллион уурдагандын алар жазасы бир аз эле. Дегени менен алардын бул кылыгын эрдик катары санап колдогон маанайда болду. Мен аскер экөөбүз 2 жигитибиздин кылганына оң же терс маани бере албай, бирок алардын ошол арам акчага уюштурган майрамына кошулуп көңүлдүү отуруп тымызын колдогондой болдук.
Ошентип таң атканча ичип жеген биз эртеси жумушка барган жокпуз. Көрбөгөндүн көргөнү курусун болуп, жанагыл бир таңгак акча түгөнгүчө үйдө чардап жата берип, бир жумадан соң гана эсибизге келип жумушубузга жөнөдүк. Бекерпоздукка көнгөн Бектур менен Кабылга эми Аким да кошулду. Бирок ал жөн жүрбөптүр дагы. Дагы бир жума өткөн соң баарыбыз чогулганда акырын кеп баштады. Жигиттер, бир иш бар. Эмне иш? Бир жакшы иш бар. Ушинтип жетишпей жашагача бир жолу тобокелдикке салып баардыгына жетели. Кандай дейсиңер? Мейли. Кандай иш? Жок, силер чындап макулдугуңарды берсеңер гана айтам. Макулбуз. Макул болсоңор анда мындай, деп Аким үнүн мурункудан да бастата сүйлөдү. Жарашык базарындагы пул жардам кредиттик компаниясына күнүгө эртең мененки 8-де инкассаторлор акча алып келишет, деди Аким төш чөнтөгүнөн кагаз алып чыгып үстөл үстүнө жайып. Андагы колго чийилген базардын картасын сөөмөйү менен сайып көргөзө. Мына бул пул жардам компаниясы. Бул болсо инкассаторлордун акча алып келүүчү жолу. Өзүңөр көрүп тургандай, алар ошончо көп акчаны контейнерлердин ортосундагы кууш өткөл аркылуу алып келишет. Ал эми бул бурчта болсо өрт өчүрүүчүлөрдүн чоң шити турат. Артына 2 киши жөн эле батат. Анын так маңдайында зым карагай турат. Ага жазы темир кадалып, кийимдер Индиядан деп жазылуу. Ошонун артына да 1-2 киши жашынса болот. Анан ошо инкассаторлор акча менен өтө бергендеринде арттан камынтпай кол салабыз. Алар деген куралчан да. Койсоң чей. Бизди өлтүргүң келип жатабы? Өлбөсөк дагы түрмөгө түшөбүз. Өлбөйсүңөр, түрмөгө да түшпөйбүз. Өлсөк да, соттолсок дагы мейли, ушинтип өмүр бою жетишпей жашагандан көрө, деп дээрлик кыйкырып жиберди Аким. Анан ал саам катына түшүп жоошуган тийди. Кымбаттарым, эч нерсе болбойбуз, жыргап жашайбыз кайра. Эгер силер мен айткандай кылсаңар, мен кантип эле силерди жамандыкка кыяйын, ишке ашпай турган ишке азгырайын. Жанагы инкассаторлорду мен бир жумадан бери байкап жүрдүм. Алар деле бизге окшогон бирөөлөр экен, эч кандай жан алгычтарга деле окшобойт. Бизде эле болушса, аларды деле жамандыкка кыйбай эле кой да. Алардын деле жашагысы келет да, деди баятадан бери сөзгө аралашпай, унчукпай отурган Күлчөрө. Аларды деле эч ким өлтүргүсү келген жок. Тонойлу деп желе жатабыз. Тоногон жакшыбы сенин оюңча? Алар тоносо болот. Биз тоносок болбойт бекен. Алар кимди тонуп жатыптыр? Элди тонуп жатышат көз көрүнө. Кандайча? Пул жардам деп насыя беримиш болуп, үстөгүн очойто кошуп. Алардыкы мыйзамдуу түрдө. Биз мыйзамдуу тоной албасак эмне кылалы? Күлчөрө, сен бизге кошулгуң келбесе, эшикке чыга турчу, сүйлөшүп алалы. Аким, балдарды жаман жакка азгырба. Мунун арты жакшы бүтпөйт. Сен тачкаңды өмүр бою түртүп жүрө бер. Биз анткыбиз келбейт. Көрөбүз аны, деп Күлчөрө эшикти тарс жаап чыга жөнөдү. Балдар, мен эч кимди өлтүрөйүн же зыян келтирейин деген жокмун. Мен жөн гана мына бул сур замандан өз үлүшүбүздү бөлүп алалы деп жатам. Ошентсе деле куралданган немелерден эч кимисине зыян келтирбей, ошончо акчаны кантип тартып ала алабыз, дедим мен. Мына бул экөө эмнеге ушунча жыл күрөш менен машыкты эле? Урушаарга жоо таппай турган бул экөө баары бир эле бир күнү болбогон акчага түрмөгө түшөт. Андан көрө, деди Бектур менен Кабылды эки шилтей көргөзүп. Аким, ушуну тим эле коюп жөн эле жүрбөйлүбү, деди аскер. Достор, кимде ким бизге кошулгусу келбесе сыртка чыга тургула, деди эле Аким. Аскер экөөбүз ордубуздан копшоло түшүп, бирок чыгып кеткенге эркибиз жетпеди. Аттиң-ай, ошондо чыгып кетсек адал, ак жолго түшмөк экенбиз. Бармактайыбыздан чогуу өскөн досторубузду кыя албай коюп, тагдырыбызды талкалаппыз, азыр ойлосом. Жакшылап ойлонгула, деди Аким. Аскер экөөбүздүн эйканчы ойдо турганыбызды байкай. Кийин кеч болуп кала элегинде, деп теше тиктеп, анан өзүнүн сүрдүү көздөрүнөн кандайдыр майтарыла түшкөнүбүздө беркилерди да кыдырата карап, анан алардан дагы эч кандай каршылык сезилбегенде: "Балдар", деди кандайдыр жоошуй түшүп. "Айла жок ушуга барбаска. Анткени биздин элчилеп атабыз да,
энебиз да, бир тууган дегенден да эч кимибиз жок. Томолойбуз. Ошон үчүн өз киндигибизди өзүбүз кесип, тыңыраак болбосок, бизди эч ким көтөрмөлөбөйт. Алма быш, оозума түш деп жата берсек, же күлчөрөдөй болуп базарда тачка түртүп жүрө берсек, өмүр бою жарыбайбыз. Ошон үчүн жанагындай кылышыбыз керек. Муну мен бир жумадан бери изилдеп жатам. Тобокелдикке барып, бир чыгынып койсок эле, буюрса бутка туруп кеткени турабыз. Айтып жатпаймынбы? Жанагы акча ташыгандар деле укмуш рем болор эмес. Биз сыяктуу эле немелер. Жашынып туруп капыстан кол салып басып жыгылсак эле, басып жыгылып эркелетип жүрөбүзбү? Бири-бирден уруп эле өчүрүш керек, деди Бектур бакылдай обдула берип. Муну менен бул ишке даяр экенин билдире. Жок, өлтүргөнгө болбойт. Бирөөнүн канына зыян кылсак жакшы болбойт, деди аким. Бектурдун бул ишке оңой эле макул болгонуна ичинен кымылдай түшкөнү үнүнөн байкалып. Аларды өлтүрөйүн деген оюм жок. Бирок 10-15 мүнөткө эстерин оодара турбасак болбойт. Антпесе кыйкырып же өңүбүздү көрүп калыштары мүмкүн. Аны Кабыл экөөбүзгө койгула. Кабыл? Ооба, камы жок немелерди капыстан чыга калып өчүрө албай эмне болуп турбуз? Анда жакшы, деп демилгени кайра колго алган аким үнүн бастата дээрлик шыбырай. Муну эртең жасашыбыз керек. Анткени кредит берилчү көбүрөөк акча келчү күн эртең. Кара көз айнек, колго кол каптарды даярдап койгом. Ишти таза, так аткарып, артыбызга эч кандай шек, из калтырбашыбыз керек. Акчадан башка алардын эч нерсесине тиймей жок. Бирдеме болсо колубуздан далил зат чыкпашы керек. Бирок биз ага жетпейбиз деп ойлойм. Эгер мен болжогондой кылып баарын так аткарсак, деп аким кайрадан түзгөн планын дагы да тактап түшүндүрүп, кимдин эмне кылыштын тапшырма катары бекиткен соң, бул ишке эртеси күнү Кабыл, Бектур, аким анан бейшен болуп бармай болушту. Мен, аскер экөөбүз эртеси аларды ал ишке узатып жиберип, курулушубузга келип, тигилер эмне болушар экен деп ичибизден кыпылдап, сыртыбыздан билгизбей иштеп жүрсөк, саат эртең мененки 9-дарда эч нерсе болбогондон бетер бейшен келди. Эмне болду? Деген суроону жүзүбүздөн окуган ал көзүн кысып баш бармагын көрсөтүп койду да, лам деп ооз ачпастан кечке чейин иштеп жүрө берип, качан гана жумуш бүтүп, өзүбүзчө калганыбызда гана: "Баары жайында, достор. Тилегибиз ишке ашты. Эми жыргап жашайбыз. Буюрса", деп аскер экөөбүздү кошоктой кучактап бетибизден өпкүлөдү. Жолду ката баары ойдогудай, акимдин планындай ишке ашып, баштык толо акчаны аким алып кеткенин божураган, кубанычын ичине батыра албаган бейшенди угуп, ишенерибизди, кубанарыбызды же коркорубузду билбей үйгө келсек, Бектур менен Кабыл баягыдай эле катыган нан менен кара чайды ичип томсоруп отурушуптур. Ошончо акча колго тийген соң, дасторконду жайнатып койдуго деген ойдо келген бизди жарык маанайыбыз жалп дей түшүп, кандайдыр жамандыктын жышаанын сезгенсидик. "Ал жок", дешти Бектур менен Кабыл бир ооздон, бизге бир айла таап, ийчүдөн бетер үмүттүү карашып. "Ошончо акчаны алып алыппы?" "Ооба, кармалып калган жокпу?" "Билбейбиз." Ушундай суроолорду бири-бирибизге берип, аким кармалып калып, азыр милиция келип бизди алып кетчүдөй кооптонуп отурганыбызда, ал эч нерсе болбогондон бетер шып эте кирип келди. "Өхи, чай барбы?" деди эле ал бизге көңүл бурбастан. Бектурлардан калган чайнектеги муздак чайды чыныга шарактата куюп, катыраган кара нанды кемирип киргенде, Бектур менен Кабыл чыдамдары кете жарыша сурашты. "Ай, эмне болду?" "Акча гана." "Акча жок", деди аким кебелбей. "Кандайча жок?" "Ууруну каракчы тонойт болду." Кандай? Акчаны милиция алып койду." "Кандайча?" "Ушундайча эле. Эртең менен акчаны алып келе жатканда милицияга кабылып калдым. Анан бүт акчаны шыпырып алып коюшту." "Калп айтпа." "Чын эле, араң кутулдум. Бүт акчаны берип жатып. Антпесем бир мен эмес, баарыбыз тең кармалмакпыз." "Калп айтпа, менттер антмек эмес." "Менттер эмне, периште болуп кетиптирби? Көп акчаны көргөндө алар деле жолдон чыгышты да."
Аким, чыныңды айтчы, акча кайда? Өлүп кетейин, кечки карма отурушуп эймаран кое беришти. Өзүмдүн акчам дебейт белең. Биринчи ошенттим, 1 таңгага акча ташта деп жатышкан. Анан эле жанагы рациясы аркылуу банк тонолгонун айтып калышпадыбы? Иши кыса араң кутулдум. Кап деп биз өркүнүп ар кайсы божомолду айтып, оозубуздан алдырганыбызга ичибиз күйүп отуруп калдык. Менин ошол арам акчага көңүлүм көп чаппай турду эле, бир эсептен туура эле болуптур деген ойдо эртеси жумушка чыгып кеттим. Аскер мени ээрчиди. Бирок ошондон кийин Бектур менен Акимдин ортосундагы мамиле жаман жагына өзгөрүлдү. Акимдин акчаны алдырып жибергенине ишенбеген, аны менен келише албаган кырс мүнөздүү Бектур аны кодулап жүрдү. Ал тургай бир жолу төпөштөп да койду. Ошентип кайрадан жай күндөр өтө баштады. Күлчөрө баягы эле тачкасын түртүп, мен аскер бейшен болуп курулушта эмгектенип, Бектур, Кабыл, Акимдер баягыдай эле бош колоктогондору менен кеч туруп, кеч келишип, эмне кылып жүргөндөрү белгисиз боло, айрыкча Аким берки экөөнүн бөлүнө өзүнчө эле күдүңдөп жүргөнсүдү. Акимдин бул жүрүш турушунан улам мен бул жөн жүргөн жок, дагы бир тоноону ойлонуштуруп жүрөт болушу керек. Эгер антса мен кантем, кошулсамбы, кошулбасамбы деп эки анчы ойдо жүрдүм эле. Ошол пул жардамдын акча ташуучуларын тоногондон 3 айдай өтүп, кыш күрөө кирип келген кезде суук аба ырайына байланыштуу иш токтоп үйдө отурдук эле. Сырттан муздак илеби менен кирип келсе да, жүзүндө жылуу ойногон Аким: "Жүргүлө достор, мени менен, силерге көрсөтөр сюрпризим бар" деп калды. Суукта сыртка чыккыбыз келбеген биз: "Койчей, сюрпризиңди ушул жерден эле кыла берчи" деп кыйылдык эле. Ал болбой, ой боюбузга койбой баарыбызды алып жөнөдү. Сыртка чыксак, такси күтүп турган экен. Баарыбыз тыгыла түшүп, шаардын чет жагындагы кичи районго келип токтоп, көп кабаттуу үйлөрдүн биринин экинчи кабатына көтөрүлгөнүбүздө Аким бир эшикти шарактата өз колу менен ачып, ага баарыбыз киргенибизде: "Жигиттер, өз үй өлөң төшөгүңөр менен куттуктайм. Мындан ары ушул куттуу турак биздики. Үй кут болсун, достор" дебеспи? Баарыбыз дел боло Акимдин эмне деп жатканын түшүнө бербей туруп калганыбызда Бектур: "О, шүмшүк, акчаны менттерге алдырбапсың да" деп кыйкырып жибергенинде, бул үй кайдан экени мээбизге тык дей түшкөн биз Акимди басып жыгылдык.